Арабыздагы айрым бир жарандарыбыз өзүнүн байлыгын каяка жумшаарын билбей жашоонун жыргалчылыгын күндө сезип келсе, кээ бирлери бир үзүм нанга зар болуп, кыйналып жаткан учурларда жок эмес. Айтайын дегеним, алыскы Тажикстандан Кыргызстанга келип, өзүнүн 4 баласы менен жашоонун кыйынчылыгын сезип жаткан бир Мариям аттуу айымдын жашоосу туурасында бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Алгач дал ошол Мариям айымдын үйүнө барып, өзү жөнүндө жана анын 4 баласы туурасында кыскача сюжет даярдаган элек. Ошого көңүл бөлөлү. Андан соң алдыдагы конокторду чакырып маекти баштайбыз. Мариям Хабибуллаевна этникалык кыргыздардын бири. Кыргызстанга келип бир турмушту башынан өткөргөн. Андан соң Кыргызстанга келип кайрадан бактылуу үй бүлөнүн катарын толуктасам деп турмушка чыккан. Бирок бул жолдошу менен да эки ажырым жолго түшкөн экен. Тиги жолдошу менен деле 6 жылга таталап жашап баргандан кийин эми тагдыр андан да ажырашып калдым. Экинчи жолдошумдан. Канча болду? Анан мына 3 балам калды. 2011-жылы ажыраштым. 2011-ден бери, мына 4 жылдан бери өзүм ушу 4 баланы эптеп тейлеп карап келатам. Серине өзүм пенсиям Тажикстанда чыкпаганга байланыштуу, анан негизи трудовой книжкаң болосо көбөйтпейт экен. 1500 сом алып келем айга. Болгон эле пенсиям ошол. Өзүм 2 путумдан илинип алыптмын. 13 жашымда болгон. Мариям айым өзү мүмкүнчүлүгү чектелгендердин катарын толуктагандыктан мен өзүм теңдүүлөр менен турмуш курсам кадырыма жетет деп ойлогом. Тилекке каршы андай болгон жок дейт. Өзүм орукчанмын, анан ушул орукчан кишиге турмушка чыксам кадырыма жетет деген максат менен чыктым. Бирок 3 баланы ашырдым. Балдар мага калды, жашаган жокпуз. Баккан жок, караган жок. Баккан жок, даже сурап да коюшпайт. Булар аталарын сурайбы кайда деп? Сурайт. Кимсе эле кантсе балдарым сурайт, мен атам ким эле депчи. Таанышат да. Сүрөтү үйдө бар, негизи кээ бирде ушинтип сурайт эле. Сүрөтүм көп болду, 2 жыл болду, өртөп салдым. Эмне деп жооп бересиз балдарыңа? Балдарга өзүм атамды көрсөтөм, постоянно ушу силердин атаңар болот деп. Үй бүлөдөгү бир туугандардын ичинен эң улуусу Элмира болгондуктан сөзгө тартып маек курууга аракет кылдык. Бирок көз жашын төгүп сүйлөй албады. Апамдын кыйналганын сездирбеш үчүн кандай аракеттерди кыласың? Эми үйдө жумуштарым баарын кылам. Бул эми азыр деле ооруп атат да, башынан чычтары жөн эле түшүп калып атат. Ачып азыр көрсөтсөңөр көрсөтөм, бүт эле мындайдан болуп түшүп калды. Апарсам ошо тамакка жаш эмес, витаминдер жок деп ушинтип айтты. Биз атам болсо жакшы болмок. Энеси ыйласа балдарынын баары көз жашын төгүп бизди ойго салды. Кичинекей наристелерди алаксытуу үчүн алар менен маек курууга аракет кылдык. Ошондо дагы көкүрөгүм муңга толуп араң-араң сүйлөп берди. Үйдө бир проблема болуп ойлосом, баары ушундай. Чөп тизде отуруп ыйлай беришет. Сиз ыйлашыңыз керек да, жагынан сиз баары сүйлөп атпайбы? Анан сен менен сүйлөшөпчү, сүйлөйсүң, э? Сүйлөйт булар. Ким аты? Атым келип. Мен атым Гүлмира. Гүлмира, эмне болуп барып жаттың больницага? Өзүм ооруп калган элем. Сый албай. Больницага жатып чыккандан кийин жакшы болуп калдыңбы? Операция кылыштыбы? Азыр жакшысыңбы? Оорубай калдыңбы? Мариям эженин улуу кызы Элмира бир нече жолу бутунан операция болуп, учурда чоң күчкө жараксыз. Бул кызымдын биринчи операция болгондогусу, бул салынган болттору мындай билинет, мындай эле. 4 болт салган эле ошол Бишкекте. 4 болт салып, анан 1 жылдан кийин баягы болтторун алган. Ар бир болтту 10 миңден салдырганмын. Кызым операциясы 52 миң менен бүткөн. Ал кезде жолдошум чогуу болуп, экинчи жолдошум анан ушинтип жүрүп эптеп бүтүргөнбүз. Жагын келген кезибиз болчу. Бул деген кийинки жылы ошол буту ушул жерден сынды. Мына стрелкасы турат. Азыр тизесинде бар. Ушул операция болгон бут эле жөн эле эштин астында эле семонттон жыгыла калса эле ушул жерден чукур кирип кетип сынган. Анан мен да бир 10 күндөй больницада жатып чыкты. Ушинтип эсерине азыр эми ушу башыдан кыйналып атат. Жогорудагы сюжеттеги каарманыбыз Мариям Абдразакова жана анын улуу кызы Элмира Абдразакова бүгүн биздин студиябызда. Тажикстандан Кыргызстанга келгениңизге канча жыл болду? Мына ушул жөнүндө айтып өтсөңүз. Кыргызстанга 2004-жылы ноябрда келгем.
Келгениме 11 жыл болду. 2007 жылы Кыргызстан жараны деген паспорт алдым өзүмө. Бул кызым Тажикстанда турмушка чыкканмын. Ошондон кызым 6 айлыгында калды. Жолдошум каза болуп калды. Кыргызстанга келгенден кийин кайра турмушка чыктым. 2007 чыккан. Анан 3 балам бар. 3 балам 2009, 2010, 2011 жылкы 1 жаштан. Ошол тилекке каршы 2011 жылы майда ажырашып кеттик. Ушул жолдошуңуз балдарыңызды таштап кетти деп айтылды. Анан мына ушуга эмне себеп болду аны таштап кетишине? Жөн эле балдарын таштай бербесе керек. Өзү деле экинчи группа инвалид болчу, билбейм, анан ичкиликке эле берилип, ичип чыгып кеткен болчу, ушинтип жүрүп. Жолдошуңуздун бир туугандары, кайын журтуңуз ушул сиздин балдарыңызга жардам көргөзүп турушабы? Кайын журттарынан бар, буякта Дордойдо турушат. Бирок маңдай келип көп эле пахрон тигинде мындай болгондо көрүп турам. Көрсөм деле даже жөн эле сурап коюшпайт, балдар кантип чоңоюп атат деп. Өзүңүздүн бир туугандарыңызда, ата-энеңиз, бир туугандарыңыз каякта, аларда жардам көргөзүп турушса болот го. Энем каза болуп калды 2008 жылы. Атам бар, атам деле экинчи группа инвалид. Башка бир иним бар, ал деген 7 балалуу. Анын 7 баласы деле 2 жаштан 1 жаштан аралыктары. Анан мага ашпайт. Жолдошуңуз алимент төлөш керек го. Бул жагында болот атат. Алимент төлөгөн боюнча көп жерге кайрылгам. Экөөбүздүн закисибиз жок болгон. Биринчиден ошол, анан экинчиден пенсионер болгондуга байланыштуу анын пенсиясы силерге жетпейт деп айтышкан. Ошол бойдон эле алимент жок эле. Өзүм пенсиям менен келип атабыз. Балдарыма жөлөк пул алам. Алардыкы 1530 сом. А өзүмдүкү 1500 сом. 4 эле жыл болду эми турлаганыма, экөөнтесин бирдей эле турладым. Жетеби? Жетпейт. Квартира былтыр 2000 сомдон тургам. Быйыл дагы жакшы 1000 сомдон турам. Квартирага жесе тамакка жетпейт, тамакка жесе дагы бирине жетпейт. Свет, суу баарысын төлөп. Баарысын мусордон бери төлөп турам айга. Элмира менен баарлашалы. Канчанчы класста окуйсуз? Мен 6-класста окуйм. Анан окуудагы жетишкен ийгиликтер жөнүндө сурайлычы. Кандай ийгиликтерди багындырдыңыз? Жакшы окуйсузбу? Ооба, мен жакшы окуймун. Көптөгөн концерттерге катышып 1-орунду алам. Анан грамота беришет, ушундук көп английский конкурс болуп калганда английский көп катышам. Ошондон 1-орунду алгам. Жакшы көргөн сабагыңыз? Жакшы көргөн сабагым английский сабагы. Жакшы. Үйдүн улуусу болгондон кийин аркадагы бир туугандарга өзүнчө бир жөлөк болуу иретинде, аларга тарбиялык иретинде кандай кептерди, насааттарды айтып турасыз? Жакшы, адептүү, билимдүү болгула, чоңойгондо ошо кыргызымдын уймандуу балдарынан болгула деп айтам. Көп чоңойгондо бизди апамды жакшылап баккыла, карагыла деп айтам. Ооба, буга чейин биз дагы бир баарлашканыбызда сиздин сиңдилериңиз ушул эмнени жакшы көрөсүң деген суроону узатсам, окуганды жакшы көрөм, китепти жакшы көрөм деген суроолорду айтканы мени аябай кубандырды эле. Мына ушул үй бүлөгө атайын жардам берүү иретинде биз дагы бир демөөрчүлөргө кайрылганбыз. Ал үчүн студиябызга Апрель баатырлары коомдук фондунун төрагасы Марат Мамбетовду, ошондой эле Бириккен Кыргыз коомдук фондунун президенти Барной Шаматованы чакыралы. Марат мырза, айтсаңыз, ушул сиздердин коомдук фонддун түзүлгөнүнө бир топ жыл болгонун биз дагы билебиз. Анан ушул Кыргызстан үчүн кандай иш аракеттерди жүргүзүп жатасыздар? Биздин коом только ушу ата-энелерге, көп балалуу, 3-4 балалуу жесирлерге көбүнчө карайбыз, ошолорго колубуздан келген жардамыбызды берип турабыз. Кимдерге? Бул бардык эле жарандаргабы же атайын ушул апрелде каза болгон жарандарыбыздын үй бүлөсүнө ганабы? Апрелде каза болгон жарандардын үй бүлөсүнө. Анан сиздерге демөөрчү ким болот? Аларга жардам берүү дагы өзүнчө бир чыгымга туш келет эмеспи? Бизге демөөрчүлөр көбүнчө бизнесмендер, частный предпринимательдер көбүнчө жардам берет. Жакшы, Барнажа, сизге суроо жаталы. Ушул этникалык кыргыздарды дайыма сиз ойлосоңуз керек, анткени ушуларга жардам көргөзгөн көбүнчө сиз болуп келесиз. Анан бүгүнкү биздин каарманыбыз менен буга чейин баарлашып, буга чейин жолуксаңыз керек эле, менин окушума караганда. Кандай жардамдарды көргөзгөнсүз? Бул Абдрахманова Мариям айымды мен 2014 жылы 7 декабрда тааныштым. Бир журналист документтерин алып келип кайрылып калды. Анан 2015
2014-жылы 7 декабрда бул кишини чакырдым да, мен өзүм таанышайын деп чакырып, документтерин баарын кабыл алып, регистрация кылып, анан ошол эле жылы 2019 декабрда биз Тарых музейде 3 декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнүнө карата жыйын өткөрдүк. Ошондо бул кишини тизмеге киргизип, анан официальный чакырдык. Ал жерге бизден 80 үй бүлөсү начар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды, катталган кишилерди Кандай жардамдар көрсөтүлдү? Акчалай бул кишилерге 80 кишиге 1000 сомдон акчалай, 1000 сомдон продукта, 1000 сомдон кийим-кечек берилди. Анан көбүнчө ушул этникалык кыргыздар Кыргызстанга келгенде эле бир документтик жактан өзгөчө бир кыйналышчу эле, Кыргызстандын жараны боло албай атабыз, же пенсияга чыга албай атабыз, ушул сыяктуу. Анан бүгүнкү биздин каарманыбыз Мариям айымдын ал жактан проблемасы жок бекен? Бул кишинин гражданствосы бар, бардык документтери, өзү пенсия алып атат соцзащитадан. Балдарынын документтери Кудай буйрса бардыгы ордунда экен, Кыргызстан жаранын метрикасы бар экен. Аны биз таанышып кызматташтык. Эми 2 кызы бар экен, инвалидный жакын операция болуптур. Анан эми бул маселе боюнча дагы кызматташабыз. Биз сиздерди демөөрчү катары чакыргандыктан коргоого келбесеңиздер керек, э? Ооба, биз ар дайым элдин керегине төнүгөнү даярбыз. Эмнеден муктаж болсо, ошо муктаждыгына жараша тиешелүү биздин чет элдик уюмдар, курулуш компаниялары бар, Кыргыздын мыкты мырза жигиттери бар. Ушулар менен биз төнүгөнү тыгыз байланыштабыз. Барып эле көйгөйүбүздү айтсак, бизди буттан колдон алып эле эч качан түрткөн эмес. Анан жардам берип келип атабыз, дагы беребиз. Бүгүнкүлөргө кандай жардам бересиз деп мен күтүп атам. Мариямга биз өзүбүздүн азык-түлүк кыска продукталарыбыз менен келгенбиз. Анан акчалай жардамды биз өзүбүз Марат байке Апрель батырлар коому менен кызматыбыз бир. Биз ал жака Токмок шаарына аябай көп барабыз. Бир Мариям эмес, ал жерде аябай бизге катталган кишилер көп. Ошол жака барганда эле тыйындардан көмөк көрсөтүп, жардамыбызды беребиз. Келиңиздер, тапшырып койбойсуздарбы, э? Алып келген белектерди. Жакшы окуган кызга деп атайын китеп алып келдим. Бул исламда үй бүлө кандай болуш керек? Бул аябай ичинде көп пайдалуу нерсе жазылган. Ошону окуп, бөөктөрүнө окуп берет деген үмүттө. Анан бул биздин өзүбүздүн Шерназар Шукуров деген жазуучу агабыздын деп адашкан саптар деп энеге өкүнүш боюнча жазылган аябай көп пайдалуу нерсе. Буну энеге өкүнүчтөр болбосун, апаңызга энени өкүнүч болбосун. убагында сыйлап калыш керек, анан энени барктап калыш керек деген немелер жазылган. Ошону окуп. Чоң рахмат сиздерге. Бизде суроо бар экен. Ушундай энелерге, мына ушундай кыйналып аткан эжелерге, кыргыз бир туугандарыбызга мамлекет жоопкердүүбү же сиздерби? Биз мамлекетке тиешеси жок уюмбуз, коомдук бирикме. Биз бул нерсеге бардык мусулман эли, мусулман инсандар, Кыргызстанда жашап аткан бардык кишилер милдеттүүбүз деп ойлойбуз да. Эмнеге дегенде бардыгы инсан өзүнө жүрөгүнө ушундай кайрымдуулук кылайын, ушундай бирөө кыйналып же туугандардын документтери туура эмес болсо, ошого ак жүрөктөн туура багытта туура жол көрсөтсөк, биз бардык элибизге убагында көмөк көрсөтө алабыз деген ойдомун. Негизи ошол чет жактан келген этникалык кыргыздарды мамлекет көзөмөлгө алыш керек да, чынбы? Сөзсүз мамлекет көзөмөлгө алыш Канчалык керек. деңгээлде, мисалы сиздер ошол ар бир этникалык кыргыз менен биргеликте алардын иши менен чуркуп атасыздар, мамлекеттик иш менен. Анан эми айтсаңыздар, ушул мамлекет канчалык деңгээлде көңүл буруп атат бул жагына?
этникалык кыргыздарга мамлекет жактан президент көп жеңилдиктер берилди. Биз муну берилген жок, жардам берген жок деп айта албайбыз. Эмнеге дегенде жакында президенттин указы кайрылман статус берилди да. Миграция министрлигинде атайын бөлүм бар, ошолор тыгыз байланышта. Кайрылман статусту алгандан кийин 80% жеңилдиктер бар деп жеңилдик бар. Бирок айрым учурда өздөрү да бир аракет көп кылышпайт. Өздөрү сөзсүз аракет кылыш керек. Бир чети мына Тажикстандан келген кыргыздар бар, тилди жакшы билишпейт, тажикче көбүрөөк сүйлөйт. Ошон үчүн кыргыз тилди өнүктүрүшүбүз керек. Анан ал кишилер менен Кыргызстанга келгенден кийин мыйзамга баш ийишибиз керек. Ошол документтер өз убагында тапшырбайбыз да, кечиктирип штрафтары бар, өтө көп, чоңуйуп кетет. Мисалы бизде убагында регистрация кылынбай калса 1020 штраф эле. Азыр 10.000 штраф чыгарылды деп азыр элдерден ушундай чырылдап жүрүшөт. Ошондой кылбаса да элдер убагында аракет кылбайт. Ал эми алдыда дагы бир демөөрчүбүз бар. Ал кандай белегин берет, убакыттын жүрүшүндө көрөбүз. Бүгүнкү каармандарыбызга өзүнүн колдон келген жардамдарын көргөзүү үчүн келген дагы бир демөөрчүбүз KG Group курулуш компаниясынын башкы директору Имамидин Ташевди студиябызга чакыралы. Эми сиздердин ушул кызматтык топ кандай иштерди алып барып жатасыздар? Биринчи эле өзүбүздүн тармакта курулуш жаатында иш алып барып атабыз. Анан ошол 2010-дун аягы 2011-ден бери курулуш менен эле алектенбей параллелдүү түрдө колдон келишче жетим жесирлерге, колунда жокторго, инвалидтерге, көп балалууларга, баягы мамлекеттик жумушта иштегендерге деп колдон келишинче мамлекет болбогонубуз менен колубузда бир ыршак болбогону менен бир жарандык милдет катары колдон келишинче жардам берип келатабыз. Жардамды айрымдары бир атайын бир бөлүккө бөлүп алышат экен. Орозо маалында беребиз, же болбосо ушундай бир атайын такталган күндөрү гана беребиз депчи. Анан эми сиздерде кандай мындай сооптуу иштерди ар дайым кайсыл учур болсо кылып келесиздерби, же сиздерде да атайын бир такталган учур болобу? Сооп алуунун бир убактысы жок. Баягы убакытка бөлүү бул билбейм, биз убакытка бөлгөн жокпуз. Кээ бир баягы мамлекеттүүлүк убактын кичине баса белгилеп, мисалы эң көп балалуу үй бүлөгө бир баягы батир берүү иш чарасын өткөрдүк. Аны мамлекеттүүлүк күнүнө арнап 31 августка эгемендүүлүк күнүнө арнап ушундай бир иш чара кылдык. Анан эми өзү Кыргызстанды кеңири алып көрсөк, көп деле баягы сооп кылыш үчүн көп деле күн тандоонун кереги жок. Колдон келсе ар дайым берип туруш керек, Колдон келсе ар дайым берип туруш керек. Кайрымдуулук фонддор ушундай жарандарга жардам берип келүүдө өздөрүнүн бир талаптары болот. Айрымдары бар баягы жашоо шартын көрүп келишет, же болбосо кандайдыр бир документтерди талап кылышат. Сиздерде кандай? Албетте бул нерсе биринчи очередь биз дагы бул нерсеге көзөмөл жүргүзөбүз. Ошол мисалы көп балалуулуктугу тастыкталгандан кийин, керектүү документтер текшерилгенден кийин, баягы жетим жесирлер чындыгында жетим экендиги билингенден кийин гана ушундай иш чараларды өткөрүп турабыз. Ар ким неге муктаж болсо ошону бересиздерби, же кандай болуп калат? Чындыгында эң биринчи керектелүүчү нерселерге колдон келишче көңүл бурабыз. Байдын баласына 1000 сом берип сүйүнткөндөр көп болуп атат да, кедейдин баласына 1 сом берип сүйүнткөндөр аз болуп атат да. Анан бирөөгө керектүү учурда, керексиз учурда 1000 сом бергенге караганда бирөөгө керектүү учурда 1 сом берген артыгыраак дейт да. Мына азыркы учурда кимиңиздер жооп бересиздер билбейм да. Бирок ушундай чоң здания болуп Европалардын стили бизге кел ушундай курулуштар курулсун, бирок ушундай энелер ыйлап сыздап атсак кыргыз өнүгүү болот деп ойлойсуздарбы? Анан азыр бизде депутаттар мен ушул тараптан
айымдар көбүрөөк болсо экен деп ойлоп атам да азырчы. Буну уялуу менен айтып атам. Себеби эркектерге үй бүлө десе эле кыз машина деп ойлобойт да. А кыздарга үй бүлө кандай десе бала чака бакыра деп ойлойт да. Кереке жараарда кереке жарай албаса, анын маңызы, анын бир мааниси калбайт. Анан жаңа да айтылгандай, ар бирибиз өзүбүзгө түшкөн милдетти так аткарсак, журналист журналисттиги менен, бизнесмен бизнесмендиги менен. Журналист мисалы акты актай, караны карадай. Бизнесмен налогун жаап жашырбай, уурдабай толугу менен төлөп турса. Этникалык кыргыздар деп калды. Бул коом келер менен кыргыз тилин так сүйлөп, кыргыздын законуну сыйлап, кыргыз менталитетин дагы да батыраак өздөштүрө берсе. Мен ойлойм, азыр үйдө көрсөтүп кеткен Мариям эжекедей биздин эжекелер, биздин энелер болмок эмес. Ушул убакка чейин ар бирибиздин милдеттерди балким так аткарбагандыгыбыздын айынан ушундай нерселер менен куулушуп атышыбыз ыктымал да. Марат мырза, суроо аталы жогоруда экинчи суроосуна жооп бериңиз. Уялганман айтып атам, депутат болгонго көбүнчө айымдар болсо деген суроону айтты. Себеби эркектер, мен түшүнүмө караганда эркектер жакшы жардам бере албайт дагы, айымдар балким мээримдүүлүк кылат беле деген ой пикирди айтты. Бул жигит туура айтып атат ошол вопросту. Айымдар көбүрөөк болсо кичине тазаланат болуп деп ойлойм да. Эркектер деле болуш керек арасында. Айылдар көбүрөөк кичине мээримдүүлүк болот, кичине энелик эмеси болот. Энди ошо айымдардын көбүрөөк болушун каалайм да мен. Мисалы алсак, Казакстанда этникалык казактарды башка жакта жашагандарды өз элине чакырып келип, мамлекет өзү жардам берет экен. Участок алып берет экен, акчалай, финанс жактан жардам берет экен. А бизде Кыргызда, кыргыз государство анча жардам бербейт да. Ошого сиздер биригип ушул этникалык кыргыздарга толук жардам бере аласыздарбы баарына? Бириккен кыргыз коому кайрымдуулук коом да. Биз кайрымдуулук дегенде жалаң ошол кыйналып жашап аткан кыргыздардын тизмеге алып, эмнеге муктаждыгын тактап, андан кийин мамлекет жака тиешелүү документация иштери болсо, тияка мамлекетке кайрылып, эгер жок акчалай, материальный жардам керек болсо, тиешелүү органдар, мисалы соцзащиталарга, ден соолугу начар болгон болсо, анда саламаттыкты сактоо министрлигине кат жазып, колдон келген көмөгүбүздү көрсөтүп келатабыз. Туура айттыңыз. Бирок бизге этникалык кайрылман кыргыздарга мамлекет жактан жер бөлүнүп, же болбосо атайын этникалык кыргыздарга акчалай же үй бөлүнүп берилгенин көрө элекпиз. Бирок ушуга президентибиз атайын көңүл буруп, ушул этникалык кайрылман кыргыздардын көйгөйлөрүн азайтууга бизге көмөк көрсөтсө, бардык мамлекеттик кызматчылар биз менен кызматташып, биздин көйгөйлөргө жардам берсе, ушул ыйлаган элибиз азаймак. Жакшы, бул жакка суроо узаталы. Жогоруда биз сюжеттен көргөнүбүздө башы ооруп атат деген ой пикирди айтты. Кел Элмира, мен сенден жооп алайын дедим. Баш ооруп атат деди. Эмне болуп ооруп атат баш? Билбейм, ушундай оору болсо керек, чачымда, башымда ушундай кичине чачтарым түшүп калып атат. Бутуң 2-3 жолу сынган экен, анан оор жумушка жарай аласыңбы мындай? Басканда көп ооруп ба, үй тиричилигин кылганда ооруп чарчап калуу жокпу? Жакшы элеби азыркы учурда, же бир кыйын болуп кетеби? Ооруйт, кээрде көп бассам, отуруп тура албайм көп. Ушу чуркаганда да болбойт. Сабак дене тарбияга да катышпайм. Ошо үйдө жумуштар оорулорун кылбайм, жеңилдеrini кылып коем кээрде. Өзгөчө кандай жагынан жардам берилсе деп ойлойсуз? Үй бүлөгө. Мен эң бир кыйналган квартира болду. Алган айым 1500 сом болсо, айына 3000 сом алсам, 2000ден деле төлөп жүргөн күндөрүм болду. Квартплат. Анан азыр 1000 сом. 1000 сомго киргениме аз эле болду, ноябрь айында кирдим. Кээ бирде кышында акча жокто же эрте жазда 6 айын период бер дегендер деле болот да. Ушундай кездерден көп кыйналып, кеже жакында эле паспортумду берип коюп бирөөлөрдөн акча алып квартплат төлөдүм. Бир жумалап полияда иштедим, бирөөлөргө шабачкага барып.
17 март күнү кызым операция болду үйдөн. Аны Чуйский больницада деле кылышты, киржа болчу. Ал быйыл 5-те 6 ачып атат. Ага да аябай акчаны көп талап кылышты, 8 000 сом сураган. Анан тилекке каршы паспортторумду алып барып, ушундай матада одиночка өзүм жалгыз эле жашайм деп 5 000ге түшүргөм. Бир айда алган айлыгыбызды квартплаты бербей туруп 3 000 апарып төктүм. Анын да 2 000ге паспортумду больницага коюп туруп, мен ошол врачтын колуна коюп, ага да канча күндөп шабачкада жүрүп иштеп төлөдүм. Жогоруда айтпады бир сизди атайын бир акчасын чектеп койгон экен, пенсияга чыкканынчы. Эмне себептен чектеп койду? Мен пенсияны 5 жылга чейин чыгарган, андан кийин токтоп калды. Себебин айттыбы? Негизи 5 жылдан кийин келип Бишкектен өтүп барганбыз. Бар жоктон эле документ турлап барсам Витектен өткөзбөй коюшту. Неге? Негизи келип алып эле кичине акча деп эле чуркка бересиңер. Буту жакшы эле да эс алсын. Пока чыгарбайбыз деп чыгарбай коюшту. Бирок Бишкекке келип деле тияк бияка чуркаганда канча акчам короду, Витег эле өткөзбөй калды. Сиз жана башында айтып өттүңүз, эгерде биз жардам бере турган адамдардын жардамга муктаждыгы, биз барып аларды көрсөк, мисалы жетим балдар болсо, алардын жетим экенине далил болсо деп айттыңыз да. Азыр карап көрсөк, бул эженин жашоо шартын квартира жагынан көбүрөөк кыйналат экен да. Сиз ошол жагына кандай жардам бере аласыз дейм да. Эгерде мындай квартплатын төлөп берем дейсизби же кандай? Жардам көргөзө алат белеңиз ушул үй жагынан? Үй жагынан. Бу жерге биз жөн эле өзүбүздү көрсөткөн үчүн, жөн эле жүзүбүздү көрсөтүп бирөөгө таанылуу үчүн эмес. Берген нерсебизди бирөөгө даңазалаш үчүн эмес. Мен азыр мына мынчалык баягы абалда экендигин мен биринчи жолу каршылашып атам. Мен ойлойм, азыр эфирден чыккандан кийин колунан келишче. Биз өзүбүз деле куру келген жокпуз. Келиңиз, ошол куру келген жоксуз. Ошол белектерди биз сиз өзүңүз тапшырып койсоңуз, бүгүнкү биздин. Эмне белек алып келдиңиз, кандай болду? Келиңиз, туруп алып алыңыздар. Чоң коробканын ичинде эмне бар болду экен? Бул жерде буйруса ушул 4 баланын ырыскысы болгон наны дайым бышып турсун деп ушул нан бышыргыч бир кичине да болсо жардам катары ниет кылдык. Анан өзүбүздүн компаниянын аттан бир аз да болсо ошол улуу кызыңызга ылайык кийим-кечек биздин компаниянын аттан. Чындыгында бул нерселерди көбүрөөк жасап, сиз бир эне катары, сиз бир үйдүн атасы, энеси катары өтө кубаттуу болушуңуз керек. 4 бала сиздин оозуңузду, сиздин көзүңүздү карайт. Мен ойлойм, кубаттуу болуш үчүн дагы бизге окшогон ишкерлер жөн эле калып кетпейт деп үмүттөнөм. Анан ошону менен бирге жаңы өйдө айтылып кеткен суроого дагы кошумча айтып кетейин да, уялуу менен энелер депутат болсо, айымдар башчы болсо дегенге мен кес айтпайм. Анда кыргызды көбөйтүүчүлөр ким болот? Бул энелер, бул аялдар кыргыздын санын көбөйтүш керек. Биз бир курулуш компания катары көп балалуу улукту даңазалап отуруп, мен бул нерсеге кошула албай кетем да. Ар ким коомдо эркектин да, аялдын да, баланын дагы, карын дагы өзүнүн функциясы бар. Азыр биздин коом неге өнүкпөй атат? Ар ким функцияларын алмаштырган үчүн өнүкпөй атат. Үй маселеси. Үй маселесиге келгенде жана дагы айтып кеттим, эфирден тышкары мен бул эжеке менен жакындан таанышып, биз баягы эфир үчүн тааныш максат эмес. Балким мындан кийин баарлашып, мындан кийин кабарлашып туруу максатында эми азыр ушул эфир ичинде жанында айтылып кетпедиби? Көңүлдөн, чын ыхластан чыккан бир, мисалы, ичимде ниетим турат. Анда өзүнчө айтып кетейин буйруса. Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө келген конокторубузга дагы коомчулуктан 1-2 суроо келген экен, жооп алалы. Тажикстандан Кыргызстанга келип жашоонун кыйынчылыгына туш болгонуңузга өкүнбөйсүзбү? Ал жакта жашоо кандай эле дейт? Өкүнбөйм.
эч качан. Себеби кайсы эле жерге барсаң ошол жер өзүң туулуп өскөн жердей эле болот экен. 11 жылдан бери ошол жакта эле жүрөм. Даже тууганчылап деле барып келбедим. Ошол жакта жүргөнүмө байланыштуу пенсия Тажикстанда албай калдым эле. Пенсия алам, бир жагынан ошол да пайда мага. Экинчиден балдарым тиякта айылда жашоочумун. Бияка келип балдарым күндөн күнгө кичине өсүп, өркүндөйүн. Бирөөдү көрсө ошонун артынан неме кылат. Кызым ана 6-класска чейин окуду, отличник боюнча келатат. Келечекте эми биякта көрсө өздөн улууларды көрүп ошолорду ээрчисе деген ойдомун да. Үйдө олтуруп кол өнөрчүлүк менен алек болуп иштесеңиз болбойбу? Кол өнөрчүлүккө деле балдарым баары эле кичине чоңойсо болсо билбейм. Үчөөнөн чыгышым деле кыйын. Полягда барсам үчөөсүн ала барып бирөөдүн жерин ушунчага договор кылып, ушундай жериңди ото берем же эшиң астын ушинтип тазалап берем деген жумуштар менен иштеп атам. Жанымда балдарым постоянно чогуу. Себеби үйгө таштаганга кызым окууга барып жүргөн кез болчу. Бул деле сабакка кетип калып, үйдө баягы үчөөбүз кичине. Анан үйдө отуруп жумуш кыла элекмин. Кылганга условиям деле жок. Үйгө отургандан кийин. Негизи кол өнөрчүлүккө кандайсыз өзүңүз? Кол өнөрчүлүккө жакшы элемин. Анын үчүн өзүңдүн үйүң болсо, анан ошол өнөрчүлүккө бир машина же бир немең болсо, условия болсо кылып кетем деп ойлойм. Бул үй бүлөгө мындан ары дагы жардам көргөзөсүздөрбү же бүгүнкү көрсөтө турган жардам менен чектелесиздерби? Мындан кийин дагы баарлашып, таанышып, мамиле түзүү максатында колдон келген жардамды кылып турабыз. Келечекте ким болсом деп максат коесуз? Келечекте доктор болсом дейм. Себеп? Себеби кыргыз элинин ден соолугун айыктырып, кичинекей бөбөктөрдүн ден соолуктан карап ушу доктор болсом дейм, апамды да ден соолугун айыктырып. Бул үй бүлөнү тизмеңиздерге кошуп мындан ары да жардам көргөзүп турасыздарбы? Ооба, бул кишини 2014 7-ноябрда биз тизмеге алганбыз. Ошондон бери кызматташып атабыз, үйү менен тыгыз байланыштабыз. Ай сайын барып жардам көргөзүп атасыздарбы? Ай сайын биз бара албайбыз, бизде аябай көп. Эгер ошол Токмок шаарына бизге кайрылган кишилер болсо, бардыгын чогултуп барып, кабар алып, өзүбүз жакында азыр максат Марат байке менен акылдашып отурабыз. Кудай буйрса жакын тегеректе өзүбүз барып кабар алабыз. Учурда кыйналып жашагандардын саны күндө өсүүдө. Ошону менен биргеликте ичара байыгандар да көп. Алар коомдогу адамдарга жардам бериш үчүн өз кеңешиңизди айта кетсеңиз дейт. Коомчулукка айтып кетелем, ушундай детский домдорго, инвалидтерге, карылар үйүнө, ошондой эле депутаттарга деле айтып кетет элем да. Ошолорго көз салып кичине кайрымдуулук көрсөтүшсө жакшы эле болот эле да. Бул бүгүнкү күндө мындай жардам кылып, колдон келишинче мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, монтип кыйналып аткан энелерге, ушинтип 4 баласы менен ата ордуна ата, эне ордуна эрне болуп, бирөөдүн полиязына ушинтип тиричилик кылып аткан энелерден мен Кудайдан өмүр сурайм да. Бүгүнкү күндө чындыгында Европанын башкаларын алып келип, бизди сыздатып аткандар да толтура. Бирок мына элдин проблемасын чечем дегендер, элдин жоопкерчилигин элдин алдында алгандар. Жок дегенде ошолор жардам бере албаса да, монтип жардам берип аткандарга мен ыраазычылыгымды билдирем да. Бирок бүгүнкү күндө бул шайлоодун негизинен келип, мындай адамда бир сыйынуу деген касиет бар да, ошодон келип чыгып орозодо мындай жардам берип коюп, бир убакытты чектеп алып, жок, биз 24 саат өмүр бою мындайларды жардам беришибиз керек да. Эмнеге десем, менде азыр мүмкүнчүлүк болгондо президентти карабайт элем. Себеби мен деле Батирде жашайм. Менде мүмкүнчүлүк болгондо мен мына ушундай энелерден баштамакмын да, биринчи очередтечи жардам беришти. Ошон үчүн мен ушу эненин, ушу эженин ыйлаган үнү жетсе экен дейм мен, жогорку жактарда, жогорку бийликте отуруп, булар жебеген тамакты жеп, Европадан алып келип жеп аткандарга, кийинип аткандарга, айдап аткан машиналарга үнү жетсе экен деп ойлойм да. Мондай сыздап аткан энелерди Кыргызстан элибиздин ар бир көз жашына жооп берет эртең. Ошон үчүн жоопкерчиликте ар бир эркек, ар бир могу мамлекет алдында чоң иште иштеп аткандар, саясий партия башка болбосун, кыскасы элдин жоопкерчилигин алгандар жоопкерчилигин аткарсын тирүүндө. Келген конокторубузга өзүңүздүн ыраазычылыгыңыз. Ыраазысызбы? Кичине болсо да көңүлүңүз көтөрүлдүбү же дагы эле ичиңизде буктурабы? Биринчи эле жардамды Барно жеден алгам өткөн жылы. Ошол алган помощьту үйгө алып барганча аябай өзүнчө башка болуп бардым да.
үйгө барганда деле эми баягы талаадан бир жерден таап алгандай сезилди да, вообще мындай көргөн жокмун. Негизи жардам албайм да, токмокто чуркабаган жерим деле калган жок. Ыйлабашка калган деле күндөрүм болду. Анан азыркы деле ушул немеден эфирден пайдаланып, ушу Барножиге ыраазычылык билдирем. Өмүргө өмүр кошулсун. Ушул биздин келечегибизде ушундай кишилер көбөйсүн деген ойдомун. Ушулар менин балдарым чоңоюп ушулардын артында ушундай немелерге жардам берсе дейм, ушундай кыйналган. Алла ыраазы болсун үчөөнтеңиздерге. Аллахым сиздерге өмүр берсин. Ушу бизди кичине да болсо ойлоп ушунча неме кылганыңыздарга 100 жолу ыраазымын. Эми мындай кылалы, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктайлы. Кыргыз элиме кайрылат элем. Мен эки уран менен бар бололу, бир бололу, дүйнөнү кайрымдуулук сактап калат. Ар бир ата уулдун милдети кайрымдуулук кылып калалы. Бул өмүр бат эле өтөт. Ошол өмүрдүн аягына чейин колубуздан келгенче кыйналып жашап жаткан мамлекетибизде ыйлап турган энелерге, ар бир балдардын көз жашын көрбөй ушуларга көмөк көрсөтсөк, биз өзүбүздү өз милдетибизди аткардык деген ойдомун. Алакандай кыргыз элибизде ушундай көз жаш төгүлбөсө деп ойлойм. Кичинекей нерселер маңдай жара күлүп жүрсө деп ойлойм. Ушу Кыргызстанды көтөрүп койсо деле болот. Ушунчалык апаларды ыйлатпай, апаларга көз салып кичине. Эми мындан ары өнүп кетишин каалайм Кыргызстандын. Ушундай апалардын көз жашы төгүлбөсүн абдан каалайм да. Бир эле нерсе калып кетем. Аялы, эркеги, улусу, кичүүсү кыргыз элинин пейили оңдолмоюнча, кыргыз калкынын максаты калыс болмоюнча бул нерселер боло берчүдей туюлат да, өкүнүч менен. Ошого ар бириңиздерге, ар бирибизге ушу бир өз болсо пейил түз болсо, кыргыз бири-бирине багып алат. Кыргыз бири-бириге ээ чыгып алат. Максат калыс болсо, мындай энелер, мындай үй бүлөлөр, мен эми кесе айтпайын, жок болуп кетет дей албайм, бирок азаят. Ошого биринчи очередь пейилди түзөп, жүрөктү тазалап, калыс, максатты калыстасак, мен ойлойм, өнүгүүгө да кетебиз. Кайрымдуулукка дагы муктаж калтырбайбыз. Жокчулукту дагы жоебуз деп ойлоп кетем. Сиздерге да чоң рахмат, ушинтип бизге жардам берип атканыңыздарга. Ишиңиздерге ийгилик, узун өмүр каалайм. Ушу менин да кичине көңүлүм ток болуп калды ушу белек бергенине. Эми мындан ары сиздей болгон кишилер чоң көбөйө берсин дейм Кыргызстанда. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. Келиңиз Мәрем эже. Барыңыздарга эле Алла ыраазы болсун. Ушундай бизди аркалап кичине барып, тияктан үйдөн деле барып, бул деген Айзада деген үйдөн деле тартып көрүп келди. Ошо комнат бир комнат. Балдарым деле ошондон бери чуркап жүрөт, бизди келип киного тартып кетти деп кичинелерим. Эми Алла ыраазы болсун сиздерге да. Ушинтип бир жылда бир алсак деле Аллах ыраазы болсун. Өзүң атаң деле болсо азыркы кезде өзүдөн ашпаса эч кимге жок. Балдарым келечекте ушу сиздердин бириңиздер болсун деген максатым бар. Мен да сизге каалоорум чын ден соолук. Эми сиз байларга караганда сиз жашоонун даамын татып жашаган адамдарсыздар. Себеби могу кайсыл бир кыйынчылык боло турган болсо, анын артында сөзсүз бир бактылуулук бар дейт. Сиз бир гана Аллахка дуа кылыңыз. Жана могу азыр сиз айтып кеттиңиз, биз Кыргызстандын эмесин көбөйтүш үчүн энелер болуш керек деп. Ошо энелер ушинтип ташталып кеткенден көрөк, биз министерствого чейин барайлы дегендер кыздар көбөйүп кетип атат да. Ошого ар бирибиз күнөөлүүбүз деп ойлойбуз да. Анан адам өзүнүн билгиси келсе дейт, президентке кирип көрсүн дейт да. Мисалы кирип көрсө дейт, аны кандай ишке алат? Пол жуудуруп кое турган болсо, ошол сен даражаң ошого жетет дейт. Эми Алланын алдында кандай даража боло турган болсо дейт, сен биринчи Аллага кайрылып көр, кандай дейт. Сен намаз окуйсуң дейт, намаз фарз. Анда сен даражаң бийик дейт. Сен бирөөгө кайрымдуулук кылып атасың, анда сен даражаң эң чокуда дейт да. Ошо калым сиздерге чынден соолук, сиздердей мырзалар көбөйө берсин. Эгер биздин колубуздай болгондо биз да бермекпиз. Азыр студент
болгондуктан бизге сизге көңүл гана каалайбыз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Бизден чыйыр, сиздин багыт.